Саламатсыздарбы, урматтуу телегөрүүчүлөр. Эфирде Тегирмен телеберүүсү алып баруучулар мен Перизат Сайдурхан жана Айдын Бакытбек болмокчу. Бүгүн акыркы убакта өтө актуалдуу болуп аткан темалардын бири сомдун кунунун төмөндөшү же болбосо доллардын кунунун өсүшү. Ошого байланыштуу жалпы эле көрүлүп жаткан чараларды талкууламакчыбыз. Бул үчүн бизде коноктоо Жогорку Кеңештин депутаты Абдубахат Нурбаев жана көз карандысы эксперт Кубан Чороев келди. Алгач эле суроону экөөңүздөрдөн тең баштасак, негизи эле сомдун кунунун мындай тездик менен төмөндөшү эмнеден улам болду? Bunun iki sebebi oldu. Birincisi dünyadaki pazarda neftin bahsi düşüp gitti. İkincisi bu kriz. Kriz tasirini verdi da ben öyle sebep, iki sebep negizine düşüp gitti. Sizin öngüsü? Тууралуу маселе мындайда бизде Кыргызстандын рыногу, валюталык рынок өтө чакан деп айтсак болот да. Анан жанагы дүйнөдөгү жана процесстер болуп атат. Элдин бардыгы телевизордон, интернеттен баарын окуп билишип атат. Анан албетте Россияда рубльдун куну кескин түшүп кеткенден кийин бизде дагы ошондой девальвациялык күтүүлөр пайда болду да. Анан баары ишкерлер, жарандар доллар алып койгонго же евро алып койгонго шашылышат да. Ошондо кескин түрдө чет элдик валютага талап көбөйүп кетти. Анан ошонун эсебинен доллар дагы көтөрүлдү деп айтсак. Бирок ошол эле учурда бизде деген нефт жок да. Кыргызстанда сом менен нефт мындай экөөнүн байланышын кандай жөнөкөй элге кандай түшүндүрүп бере алабыз да? Ошол кайсы бир жерде нефттин баасы төмөндөп кеткенинен улам бүгүн биз ушундай сомдун куну ушундай төмөндөп кетти деп кандай түшүндүрүп бере алабыз? Эми биздин акча ошол рубль менен теңгеге байланган да, аларга көз каранды да, анткени биз өзүбүздө өндүрүш жок, башка жок. Анан негизи ошол Россиядан келген мигранттардын которгон акчасына экономика байланышкан да. Орустардынга ошол акчасы канча болсо түшсө бизге да түшө берет да аркасынан. Эми маселе мындай турат да, жөнөкөй тил менен түшүндүргөндөчү. Сиздин колуңузда бир ишкерлер, Кыргызстан бул кичи ишкерлердин мамлекети деп айтсак болот да, туурабы? Анан ошо кичи ишкерлер колунда бир 100 миң, миллион, 2 миллион, 3 миллион оборотунда акчалары бар. Туурабы? Алар баягы мындай стабилдүүлүк болгон мезгилде сом менен эле кармап турурчу да. Анан кийин телевизордон көрөт, рубль өсүп аткан турбайбы, рубль чөп аткан турбайбы, демек бизде дагы сом менен бир нерсе болот го деп бардыгы банктарга барат. Банктарга барат да, мага миллион сомду долларга алмаштырып бер дейт. Ошондой кишилердин саны көбөйө баштайт. Анан банк айтат, жок, мен азыр 70-тен сатпайм, алсаңар 75-тен алгыла дейт. Анан ага дагы макул болгон кишилер болот да. Анан айтат, бир убакта айтат, дагы көбөйүп атат да спрос. Анан бир атайын айтат, жок, мен банк айтат, мен 75-тен сатпайм, мен 80-ден сатам. Ага деле ала берет да. То есть бул сомдун кунунун түшүп кетишине эл, ишкерлер өздөрү ошол паникалык күтүүлөрдүн негизинде болуп атат деп айтсак болот. Агай, ал эми ушундай кырдаалда улуттук банктын ролу кандай? Анан интервенциялары натыйжа береби? Өзү ушундай эркин экономикада ушинтип мамлекет кийлигишип валютаны кармаган өзү негизи туурабы? Туура, негизи туура. Эмне себептен мындай да, маселен. Ушундай убактарда улуттук банк ушул валюталык курсту мындай колго башкарууга алыш керек да. Мисалы банктарга айтыш керек болчу да, биз силерге канча болсо дагы азыр биздин резервде, Кыргызстандын улуттук банкынын резервинде 2 миллиард 300 миллион доллардын тегерегинде резерви бар. Болгон биздин оборотто багы сомдор 100 миллиард эле. Эгер ошол Кыргызстанда болгон сомдордун бардыгын бүгүнкү курс менен сатып алсак, 1,5 миллиардка жетпеген акчага сатып алсак болот да. Улуттук банктын корунда 2 миллиард 300 миллион бар.
Демек улуттук банк каалаган курсунда сомду кармап турууга күч кудурети бар да. А бирок ушундай маалда алар шалаакылык кылып койду да. Бардык коммерциялык банктарга айтыш керек болчу, силерге канча доллар керек болсо биз беребиз. Бирок курсту мондай кармайсыңар, биз силерге ушундай курс менен беребиз деп койсо, элде андай паника болмок эмес да. А бул 73-төн сатылып атат, дагы деле 73-төн сатылып аттыр депчи. Анан рынокты эметип койсо болот да, стабилдештирип койсо болот. Улуттук банктын башчысы да айтыш керек болчу да, чыгып, мына биз именно ошондой ситуация болуп атканда 1-2 саат эле укмуш эмени ойноп кетет да, ролдучу. Бул деген багы бизде эме профессионалдуулук жок дегендин белгиси да. Элестеткиле 2,5 миллиард резервди кармап отуруп, ошо сомду кармап албай жатат. Бул деген эми просто профессионалдык жок деген да. Ошо Абдылвахит мырза, ошондо деген улуттук банк интервенция жасаганына карабай, көптөгөн ошол Кыргызстандын фондунан акча жибергенине карабай, курс доллардын курсу жогорулады. Ушул убакта жогорку кеңеш буга кандай баа берди улуттук банктын, же болбосо негизи эле бул силердин күн маселеңерде каралдыбы? Бул жогорку кеңеште каралды. Ал жерде улуттук банк дагы өзүнүн түшүндүрмөсүн берди. Биз карап турабыз, бирок биз ошол дүйнөдө болгон баягы тенденцияларга карап туруп ушунун негизинде кетип атат деп жооп берди. Алар деле бирок ошончо көп көтөрткөнгө жол берген жок, аз-маздан интервенция кылып атты, бирок толук менимче ошол баягы биздин запас акчаны чыгара албайт калачы. Эгер ошол эле учурда мисалы үчүн интервенция деген бул ошол эле биздин акчалар кетип атат да улуттук банк тарабынан. Ал бүгүн кандай эмелерге ошол акчаны биз бүгүн башка мындай кризис убагында башка тармакка жумшасак болбойт беле деген суроолор пайда болду да, көп мисалы үчүн ошол эле соц тармактар. Азыркы убакта ушунча чоң талаш кетип атат. Мына бизде жогорку кеңеште мен да сунуш бердим эле. Негизи азыркы убакта мына биздин негизи бул биздин алтын запасыбыз да, запас. Анан ал негизи мамлекет баягы кыйын убакыт келгенде колдоно турган акча да. Азыркы убакта мен ойлойм ушундай кыйын убакыт келди, анткени биз азыр карантинден чыккандан кийин эле баары жакшы болуп кетет деп атабыз, бирок андай болбойт. Анткени бардык ошол бизнес, бардык ишкерлер өзүнүн ишин баштай албайт. 50% баштаса да бул чоң нерсе болот. Анан эң чоң нерсе бул жумушсуздук да. Анткени буга чейин бизде дүйнөдө ар кандай кризистер болуп атты, финанс кризистери. Кыргызстанда ишкерлер өзү менен өзү болуп, анткени өкмөткө, бийликке, мамлекетке анча көз каранды эмес да. Анан бизде эркин экономика деп 2000-жылдан бери ошол жолго түшпөдүк, анан жеңилирээк өткөнбүз да. Бул азыркы убакта ал өтө албайт, анткени бул чектөө болуп атат да. Бийлик өзү аларды чектеп, аргасынан эми алар бийликте аргасынан кылып атат. Ушунда эмне кылыш керек? Ушунда мен ойлойм да, ошол бизде Орус-Кыргыз өнүктүрүү фондунда бир 300 миллион доллар турат. Улуттук банкта бир 2 миллиард 300 миллион доллар турат. Ал жактан бир 200 миллион доллар алып, Орус-Кыргыз фондунан 200-400 миллион доллар алып, анан донорлор менен сүйлөшүп, атайын фонд түзүш керек дагы. Ал жерге башкаруу кеңешине мисалы үчүн 30% өкмөттөн, 30% донорлордон, 30% ишкерлерден киргизиш керек. Мына киргизип ошол жерде ачык айкын эрежени жазып, тез арада эң биринчи талап жумуш орундарын камсыз кылган ишкерлерге бериш керек. Анткени мына өнүккөн өлкөлөрдү карасак, Япония, Германия да ошондой кылып атат. Өзүбүздүн кошуна деген партнер деген Орусия менен Өзбекстан деген баштады. Өзбекстан 1,5 миллиард долларга жакын акчаны фонд кылып баштады. Орустар да ошондой кылып атат, биздикилер турат да. Ошондуктан азыркы убакта тез арада ошо бизде экономикалык маселелер боюнча вице-премьер-министр бар Асран деп. Ал экономика министри менен ушул тармакта тез арада ишти башташ керек. Болгондо дагы ишкерлер өздөрүн чакырып, бизнес бизде жакшы күчтүү бизнес ассоциациялар бар. Алар менен биригип так эрежелер иштеп чыгыш керек да. Анткени былтыркы жылы бул өкмөт мындай экономикалык жактан слабый да, мындай начар да. Анткени былтыркы жылы 2 миллиард сом региондорду өнүктүрүүгө бөлүнгөн да бюджеттен. Ошонун бере албай калды да. 1,5 миллиардты алып кетти, жөн эле 500 миллионун жак аз убакыт калганда эптеп бөлүп беришти. Анткени так эрежесин иштей алган жок, бирөө жоопкерчилик алган жок да. Эреже так жазылбаса коррупциялык схемалар боло берет. Ошон үчүн мен ойлойм азыркы убакта ушу Кыргызстанда бул бийлик азыр өкмөттөрү кыйын убакыт келгенде Кыргызстанда күчтүү экономисттерди, мына Кубанмырзага окшогон, ошол Эмиль Үмүталиевге окшогон экономиканы түшүнгөн прогрессивдүү адамдарды чогултуп туруп консультативдик кеңеш түзүп
желе иштеп чыгып анан элге үмүт бериш керек. Эң биринчи адамдарга ишеним бериш керек, дух бериш керек. Ошондо элде ишеним болсо, адамдар бир жакшы аракет менен ишин баштай алат да. Анткени эгер бул жумушсуздукту биз тез арада ордуна келтире албасак, мына биздин мигранттар келип атат, башка болуп атат. Анткени дүйнө жүзүндө болуп атат да булчу. Биздеки акчалар келбейт мурункудай. Эң жаман нерсе кылмыштуулук башталат. Анткени адам ачка калганда, үй бүлөсүнө бала чакасына акча таба албай калганда, нан алып келе албаганда аргасынан уруулукка барат да. Бул кесепеттер өтө жаман болот. Ошон үчүн мен ойлойм тез арада азыр өкмөттүн ошонун үстүнөн иштеш керек да. Кубан мырза, мына Абдывахап агай эки чоң маселени айтып кетти да өзүнүн сөзүндөчү. Мигранттар боюнча, анан чакан орто бизнес боюнчачы. Мисалы ушу чакан орто бизнестин өкүлдөрү азыр кризистен кийин мага мындай бизнестин эмне кереги бар, бир жылдан кийин дагы бир кризис болуп кетсе дагы кыйналабызбы деп өзүнүн бизнесин кайра бутуна туруудан баш тартса эмне болот? Жана ошол эле көптөгөн мигранттар кайтып келди. Алардын кайра Россияга кетиши дагы бул чоң маселе да. Ушулар кандай кылышат да? Ушу кандай залакасын тийгизет экономикага? Мен бул Абдывахап агайга кошулуп кетет элем да. Маселен биз бүгүн кимге кыйын болуп атат? Бүгүн кыйын болуп атат ошол орто жана чакан бизнестин өкүлдөрүнө. Анткени бир жагынан бизнесин иштеткенге мүмкүнчүлүк жок, экинчи жагынан алардын жумушчуларын да кармап калыш керек да. Мындай кырдаалдарда дүйнө жүзүндө мамлекет, борбордук банктар чоң колдоолорду көрсөтүп атат да. Маселен, Американын федералдык резерви ушул бир эле пакет менен 2 триллион доллар бөлүп берди. Ар бир жаранына, Американын ар бир жаранына 1200-1400 доллардан мындай көмөк кылды да, мындайча айтканда. Ал эми экономикасындагы болгон тармактарды, улуттук экономикага мааниси бар деген тармактарга миллиард деген жардамдарды берди да. Эми Кыргызстанда ушундай жардам бергенге мүмкүнчүлүк барбы деген бүгүн суроо туулат да. Мына жаңы эле козголуп кетти маселе, биз каяктан резервтерди табабыз депчи. Чындыгында Кыргызстандын ушу 28 жылдан бери Кыргызстанда туура эмес валюталык режим болуп келди да биздечи. Бул дүйнөдө мындай эки түрлүү бар да. Эркин сүзүүчү, анан фиксированный деп коет да. Эркин сүзүүчү режимдин менен фиксированный ортосунда дагы ар кандай режимдер бар. Биз ошол ортоңку режимдерге кирет да биздин улуттук банк. Анан биздей мамлекеттерге Нобель сыйлыгынын өкүлдөрү дагы көп экономисттер айтат, Кыргызстандыкы уникалдуулугу эмнеде? Бизде импорттун көлөмү, импорт менен экспорттун көлөмү биздин ички дүң продукциянын 60-70%-на чейин түзөт да. Ушундай тышкы байланышы чоң өлкөлөрдө фиксированный курс кармаш керек дейт да. Биз ошондой курс кармабаган үчүн биздин резервибизде 2 миллиард 300 миллион доллар жатат. Ал эми экономикабызда болгону 100 миллиард сом тегеренип атат. Ал эми дисбалансты көрүп атасыңар, Эгерде бүгүнкү курс менен 2 миллиард 300 миллионду көбөйтсөңөр 80ге 191 миллиард сом болот. Демек бүгүнкү курс менен улуттук банк 191 миллиард сомду коргогонго, 80 менен коргогонго мүмкүнчүлүгү бар. Демек биз 91 миллиард сомго Кыргызстанда резерв түзсөк болот. Бул жана фонд национального благосостояния депчи мисалы. Ошол 91 миллиард сом менен биз ошол эле эмелерди, бизнести, ошол эле элди, ошол эле өнүгүүнү колдосок болот. Маселен 91 миллиард сом деген эмне? Бул ар бир районго, Кыргызстандын ар бир районуна 2 миллиард сом өнүгүүсүнө фонд. Же болбосо Кыргызстандын ар бир үй бүлөсүнө, Кыргызстанда 1 миллион 400 миңдей үй бүлө бар да, дама хозяйството.
65 000 сомдон көлөмү да тийет да. Мына ошол резервди биз бүгүн чыгарыш үчүн бул убакыт келди. Анткени себеби улуттук банктын резерви бул элдин акчасынан толгон. Эмне себептен улуттук банк убагында арзан долларды сатып алып берген, кайра кымбат сатып берген дагы резерви көбөйө берген. Мына 20 жылда, 25 жылда бизде 350 миллиондон 2 миллиард 300 миллионго келди. Мына эми убакыт келип жетти, биз азыр чтобы ошол резервди пайдаланыш үчүн улуттук банктын жана валюталык режимин которушубуз керек, фиксированный курскачы. Мен ошол жөнүндө көп жазып жүрөм, бир 4 күн мурун ошо YouTube'дан да презентация кылдым. Ушул реформаны кантип жүргүзсөк болот депчи. Анын ошол жерден таанышсаңар болот. Жакшы айтып кеттиңиз, негизи эле импорт жөнүндөчү. Эгер Кыргызстанда буюрса чек ара ачылгандан кийин импорттун көлөмү азыркыдан кайра көбөйөт, ошол эле учурда өлкөдө азыр кризис болуп атат да. Мындай кризис, адамдарда акча жок, адамдар мурдагыдай акча таппайт. Импорттук негизи доллар менен байланыштуу болгон үчүн импорттук товарлардын баасы өсөт да. Бул күтүлө турган нерсе. Ошондой убакта негизи эле мүмкүн жогорку кеңеш, мүмкүн өкмөт ошол эки мындай муштун бир келгенде кандай аракеттерди көрүш керек деп ойлойсуздар? Мен айтып кеттим, эң биринчи кезекте ошол убакыттан пайдаланып туруп, азыр жогорку кеңеште өкмөт да бирип чоң реформалар жүргүзүш керек. Анткени акыркы убакта бизде ошол эркин экономика принциптерин аркага кайта башлаганбыз. Өткөндө эле бизде депутаттардын тобу салык кодексин өзгөртүүлөр киргизиш боюнча чыгарды эле, мына ишкерлер баары каршы чыгып, биз депутаттарга каршы чыгып оңдоп кылышты. Акыркы мына дагы бир инициативасы депутаттардын улуттук банк аркасында турат, баягы акча алмаштыруу жайларды жабуу боюнча. Ошол жерлерде буларды түп тамырынан каршы чыгып, буларга токтотуш керек, кайра көбүрөөк эркиндик бериш керек. Мүмкүн болушунча азыркы убакта өкмөт да өзүнүн мына керек эмес структуралары бар. Азыркы убакта өкмөттү мисалы үчүн 3 эсе кыскартып койсо да иштейт да. Анткени министрликтер азыр удаленно иштеп атыптыр, 10% деп иш кетип атты да кадимкидечи. Ошол эле айлыктарын 2 эсе көбөйтүп 3 эсе кыскартыш керек. Анан өкмөт өзүнө керек эмес деп кыргыз туризм деген кандай бир мамлекеттик ишканаларды ачып алган. Бир жылда 60 миллион акча кетет. Ошолорду жебиш керек. Анткени туризм тармагында өздөрү айтат да, бизге эч кереги жок бунун депчи. Негизи эле Кыргызстанда кайсыл тармакка мамлекет киришпесе, ошол тармак жакшы өнүгүп тур да. Мен буга чейин мисал катары айтып кетем. Мисалы үчүн мен 5-этажда жашайм. Мен таксиге чалып туруп, кайсы такси болсо да, анан заказ берсем, мен 1 минут, 1,5 минутта ылдыйга түшөм. Мен түшсөм уже такси даяр болуп турат да. Анткени ал жака мамлекет киришкен эмес да. Булар атаандаш негизинде ушундай сапаттуу, анан арзан да. Бишкекте такси эң арзан да, мисалы үчүнчү. Ошон үчүн мен ойлойм, мамлекет кайсы жака киришпесе, ошол жак өнүгөт экен да. Бизде туризм өнүккөн, анткени салыштырмалуу Өзбекстан, анткени Казакстанга, анткени мамлекет киришпейт да. Башка жакта ошондой негизи эле өнүккөн мамлекеттердин тарыхын карап көрсөк, ошо кайсы мамлекет ошо жарандык коомго, экономикага эркиндик бергенде ошол өнүгөт экен да. Биз ушуну өкмөткө жеткире албай атты эле. Азыркы убакта мен ойлойм, шартта колдонуш керек дагы, баягы мамлекет текшерүү органдарын баарын жоюш керек. Ишкерди бир гана салык инспекция текшериш керек. Эгер салык менен соцфонд төлөдүңбү, башка эч ким иши болбош керек да. Мына ошондорду, ошол реформаларды биз жүргүзүп алыш керек. Ушу жагдай менен алып келчү. Мен ойлойм, шарт ушу алып келди да. Силер сунуштап аткан антикризистик программа кайсы секторлорго жардам бериш керек? Кыргызстандын экономикасында приоритеттүү секторлор кайсы деп аталат да? Туризмден тышкарычы? Эми бардык бизде негизи ички дүң продукциянын 50%-на жакынын тейлөө кызматы көрсөтөт да. Ошол тармактын бардыгы. Негизи ошол жакта бизде жөнөкөй адамдар ошол жакта иштейт да, баары тилден кылат. Тейлөө тармагы туризм, баягында кызмат көрсөтүү, парикмахерскийлер, мончолор, сулуулук салондору, ошол тейлөө кызматына баарына бериш керек да, негизи ушул жактан. Ошол эле учурда, мисалы үчүн дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун башчысы 2-3 күн мурда берген брифингинде дүйнөдө негизи эле библиялык масштабтагы ачкачылык күтүп турат деген мындай аябай бир порталдуу өзүнүн прогнозун айтты. Бул деген ошол эгер өлкөдө деген айыл чарба тармагына кайсы бир жардамдар берилбесе, ал өлкө ачкачылыкка туш келиши мүмкүн деген өзүнүн прогнозун айтты да. Ушундай убакта өкмөт негизи эле азыр көз жазымында калып калган айыл чарбага кандай жардам көрсөтүшү керек?
Себеби дегенде азыркы учурда карасак көп жерлер иштетилбей атат. Дыйкандар жанагындай дыйкандарда деле акча жок да аны иштетүүгө. Ооба, өкмөт сөзсүз жардам бериш керек. Анткени дүйнө жүзү боюнча эле айыл чарба тармагы дотацияда турат. Анан бизде деле эң жеңил өкмөт тараптан берилген эң жеңил кредит 6%, 5-7% ошол айыл чарба тармагына берилип келген буга чейин. Атайын бюджеттен да акча каралат мына ошолорго. Мен ойлойм буну бериш керек сөз. Анан буларга негизи үрөөн, анан азыркы убакта жакшы болду. Мага ГСМ кичине дефицит болбой калды. Май куюучу майларчы, нефттер. Менимче аларга берип жардам берип, алар караш керек. Бирок мен Кыргызстанда андай деген элди паникага түшүрбөш керек. Ачкачы болбойт го бизде, анткени элибизди багып алабыз кандай болгондо дагычы. Кубан мырза, ошол эле жанагы кайрадан эле импорт маселесине келип кетсек, эгер Кыргызстанда ошол эле импорттон көз каранды болуп атабыз, импорттун баасы өсүп кетсе, мамлекет кандай сиздин оюңузча кандай чараларды көрүш керек бул импорттун баасы менен мындай элдин чөнтөгү бири-бирине туура келе тургандай кылыш үчүн? Маселен мындай да, дүйнө жүзүндө бир 5-6 эле уникалдуу экономика бар да. Ушул импорттун деңгээли ички дүң продукциясынын жарымынан көбүн түзөт да. Маселен бул Кыргызстан, анан Мексика сыяктуу баягы адам ресурстарын тышка миграцияга жөнөткөн мамлекеттер да. Маселен бизде эмне үчүн импорттун көлөмү чоң? Мисалы мындай да, эгерде мамлекетте акча болбосо, импорт да келбейт да. Сиздин чөнтөгүңүздө акчаңыз болбосо, сиз импорттук товарды сатып албайсыз да. Бизге акча каяктан келип атат? Ушул миграцияларда иштеп аткан миллиондон ашык биздин жарандарыбыз бала чакасына, ата энесине бул жака баягы акча жөнөтүп атат. Ошол акчага биз импорттук товарларды не кылып атабыз? Сатып алып атабыз да. Качан ошол акчалар токтогондо импорттун да көлөмү түшөт. Бул мыйзам ченемдүү нерсе. Эми маселен бул жерде азыр козголуп атат маселен, жанагы биздин экономикада негизги баягы элди багып аткан секторлор эмне? Базарларда, туурабы? Элдин бардыгы көбү соода менен алек кылып атат. Сооданын тегерегинде көп нерселер, таксилер дагы, ашканалар дагы баары байланышкан. Ошол сооданын негизги мындай артериясында бул акча алмаштыруу жайлары да турат. Бул деген бул бизде 20 жылдан ашык убакытта түзүлгөн мындай система да. 1,5 калп айтпасам 1,5 миллионго чейинки эл ушул системанын тегерегинде оокат кылат да. Эми бизде бүгүн азыркы күндө ушундай Улуттук банк тарабынан, берки кээ бир депутаттар тарабынан инициатива чыгып атат, келгиле могу акча алмаштыруу жайларын жаап коёйт депчи. Бул деген ушул чоң системага доосун келтирет да. Бул доосун келтиргенден кийин бир аз убакыттан мындай суроо туулушу мүмкүн да. Россия Казакстандан, Өзбекстан, Тажикстандан Дордойго, Кара Сууга, Мадинага соодагерлер келбей калды. Анткени аларга мурун наличность менен сатып алган оңой болчу. Акча алмаштыруу эме системасы бар да. Анан жок болот дагы бул базар системасы дагы соодалар бүттүгү жокко кетет. Ошондо миңдеген адамдар жумушсуз калган турат да. Бул эми башталышы болуп атат да. Ошону эптеп ошо эми биринчи акча алмаштыруу жайларын жаап салсак, анан кийин базарларды жапсак, анан Кыргызстан экономикасын биротоло кыйратсак дегендердин иши деп айтсак болот да маселен. Бул көрүп турган эле нерсе. Эми импортты айтып атасыз, ошо бизде Кыргызстанга импорттун көлөмүнүн бир топ бөлүгүн бул сырьё түзөт да. Биз Кытайдан бир аз сырьё алып келебиз, Россиядан сырьё алып келебиз, эми кездемелерди тигип, анан кээ бирлери реэкспорт менен ошол эле Россияга, тетиги Екатеринбург, Новосибирск, биягы Москва, Казакстандын бүт базарларына кетип атат да. Ушунун тегерегинде базар иштеп атат, соода иштеп атат, мындай жеңил өнөр жай иштеп атат.
Эми ошол системаны иштеп аткан системага жок дегенде колдоо, бул агай айткандай колдоо көрсөтпөсө дагы ошолорго жөн эле доо келтирбей эле койсо, бул мамлекеттин чоң салымы болот деле да. Абдахап мырза, ушу акча алмаштыруу жайларды жабуу боюнча сунуш жогорку кеңештен чыкты да. Бул кандай кызыкчылыктуу көздөлдү эле да? Бул биринчи жолу эмес экен, буга чейин да болгон экен. Улуттук банк тарабынан келгенде ал өтпөй калган экен, мурунку чакырылышта. Анан мен ойлойм, өткөндө мен Улуттук банктын өкүлүнүн сөзүн угуп калдым, биз буну колдойбуз ушул мыйзамды депчи. Мен ойлойм, депутаттарды суранып, Улуттук банк өз аркасында буну чыгарып атат да. Бул өтө туура эмес да. Бул деген банктар өздөрүнүн конкуренттерин, атаандаштарын ошо мыйзам менен жабайын деп атат. А бул негизи атаандаштык негизи эркин атаандаштык, эркин базардын негизинде болуш керек. Атаандаштык болуш керек. Булар күч менен жаап койгон, бул кайра терс кесепеттерин алып келет. Бул мисалы үчүн ошол жерде эле ошол акча алмаштыруу жайлар жылына 100 миллион сом салык менен соцфонд төлөшөт экен. 2000ден ашык адам жумуш менен камсыз болот экен. Азыркы убакта бир 100 адам жумуш менен камсыздоо өтө маанилүү болуп турганда, бул экономикага чоң диверсия да. Түшүнгөн адамгачы. Ушу мисалы Улуттук банктын ушундай аракеттери көп болот да. Мисалы акыркы жылдарда деле жанакы азыр өнүккөн технологиялар бар го. Мисалы жанакы Samsung Pay, Apple Pay деген сыяктуучу. Анан ошолорду жарандар колдонуп атат да, мобильный кошелек ушундай сыяктуу нерселерди. Ошону дагы мисалы Улуттук банк сунуш берди эле, ушунун регуляциясын жогорку кеңеш регуляция кылбай эле бизге ушу укукту бергиле. Биз болсо ушу боюнча эле ошо нормативдик жагын биз эле тейлеп туралы депчи. Анан ушундай сыяктуу кадамдар ушу Улуттук банктын туурабы өзү негизичи? Туура эмес. Бизде негизи эле бизде жетекчиликте, ошо бийликте, өкмөттө жаңы прогрессивдүү ойлонгон адамдар аз болуп атат да. Дүйнө каяка кетип атат. Биз каерде турабыз, каяка бара алабыз, каякта калып кетебиз деген эптеп эле ошол мен көзөмөл кылсам, мен аркылуу болсо жок будан этият болуш керек деп эле. Эми кээ бир жаңы ачылыштарга, жаңы технология коркпой барыш керек да. Туура анча ката кетет, бир оңдоп алып кетет, анан орунда тура берсе, демек биз мамлекетте, өлкөдө орунда туруп калып кете берет да. Дүйнөлүк баягындай жаңы тенденцияга, жаңы ачылыштарга, жаңыланып туруш керек да адам деген. Өкмөт деле ошондой болуп туруш керек. Тилекке каршы бизде өкмөттө ошол кадрлар өтө аз. Анан эми Улуттук банк жетекчиси дагы жаш деген менен дүйнөлүк банкта иштеп келди дегенмен, бирок кээ бир ойлогон, кээ бир кылган иштерине мен да таң калам да. Ушу жаш эле туруп ушундай жаңыланбайбы депчи. Сиз айткандай, өкмөт, мамлекет кийлигишпесе эле ошол сектор өнүгөт. Бул мен ойлойм өнүккөн мамлекеттердин тарыхында ошондой да. Кайсыл жерде ошол жарандык коомго да, бизде мисалы жарандык коомго каршы да баягы мамлекеттик эмес уюмдарды көзөмөлдөө боюнча мыйзам чыгарышпады, токтоп калды эми мына. Бул туура эмес да негизичи. Туура эмес да. Биз азыр жогорку кеңештин кээ бир депутаттары кайра элге туура эмес кээ бир мыйзамдар менен кайра биздин коомду алдыга жылууда түрткү зыян кылып, тошкоолдук кылып атат да кээ бир мыйзамдар менен. Ошол эле учурда мисалы үчүн азыр карап көрсөк, Кыргызстан азыркы учурда пайдаланып, сырттан көп акчаларды алып атат. Ошол эле дүйнөлүк валюта фондунан, дүйнөлүк банктан же болбосо ошол эле Азия өнүктүрүү банкынан жардамга өздөрүнүн сурап атат. Азыр учурда өкмөт дүйнөлүк валюталык фонд бөлүп берди бизге. Ошол акчаларды колдонуудагы негизи эле Кыргызстандагы ошончо акча келгенден кийин биринчи колдонуусунда өкмөткө азыр кандай ишеним бар да, негизи эле эгер карап көрсөк, өкмөт буга чейин деле акчаларды туура эмес пайдаланып келет деген мындай эл арасында кептер көп да. Ошол акчаны туура пайдаланабы, анан аларды ага кошумча ошол валюталык фонд өкмөткө аябай аз шарттарды коюптур да. Ошол акчасын азыркы 120 миллион доллар деп атабы, ошону бергенде аз эле шарттар менен бериптир да. Анан көп адамдар айтып атат, эгер ушундай шарттарды койбой туруп бере берсе, бул өлкө ичиндеги акчаны башка чөнтөктөргө кетип калышы мүмкүн, коррупциялык жолдорго жол ачуусу мүмкүн деген ойлор болуп атат да. Сиз буга кандай карайсыз? Мен ишенгим келет, бул туура жолдо иштейт, колдонот деп. Бирок эми толук 100% кепилдик бере албайбыз эч ким өз деле. Бирок муну көзөмөлдөп туруш керек да. Биз жогорку кеңеш, жарандык коом бардыгы. Бизде негизги эле жогорку кеңешке караганда жарандык коом жакшыраак көзөмөлдөйт да көп нерсени. Бирок биз сөз көзөмөлдөйбүз. Мен деле ошо эл аралык иштер боюнча комитетте мүчөмүн. Буга чейин биз карап атабыз. Анткени бул өкмөткө деле мына кечээки жакынга эле ошол башка жактан келген тест боюнча башка келген каражаттар туура эмес колдонуп, адамдардын
ошо премьер-министр камакта отурганы чоң сабак болуш керек деп ойлойм да. Сабак болуш керек, анткени кыңыр иш 40 күндө билинет дейт. Баары бир эгер ачыкка чыгат, эгер ушундай убакта дагы өздөрүнүн чөнтөгүнө иштеген жолдор чыгып калса, анда элдин деле каржысы жаман го азыркы убактачы. Кубан мырза, ошол негизи эле тышкы карыз алуудагы Кыргызстанда саясат аябай, мисалы үчүн азыр андан деле сурап атат кризис депчи, мындан деле сурап атат. Бирок сиз ички рынокто жетиштүү резерв бар деп айтып атасыз. Кыргызстандын ошол эмне үчүн карыз сурап атат деп ойлойсуз азыркы учурда? Маселен мен дагы азыр ошо сиз таң калып атасыз да, туурабы? Кыргызстан өзүнүн 91 миллиард сомдук резерви бар болуп атат. Колдонгонго мүмкүнчүлүк бар. Бирок анча-мынча мындай реформа жүргүзүш керек да. Анча-мынча Улуттук банктын башчысы дагы өзгөрүүлөргө барыш керек. Мен жана айткандай фиксированный курска өтүп туруп. Анан берде бир жагдай бар да, кызык жагдай. Ушул тыштан келген, бизге келген акча биздин экономикага зыян тийгизиши мүмкүн да. Анткени себеби бизге мен ар дайым айтып жүрөм, ошону да эске албайт да Улуттук банк. Азыр мындай болот да. Өкмөттүн шотуна 120 миллион доллар МВФтен келип түштү, туурабы? Бул деген бюджеттик таңсыздыкты жоюу максатында. Эми аны эмне кылат? Улуттук банк ошол 120 миллионду резервине салып коет. Анан өкмөткө азыр 120 миллион деген бул бир 10 миллиард сом да. Анан 10 миллиард сомду поэтапно өкмөткө бере баштайт деген, Минфингечи печатать этипчи. Анан ошол 10 миллиард сом биздин экономикага киргенден кийин бул биздин бааларга, биздин сомдун курсуна ушундай таасирлерди берип келет да. Буга чейин деле бул болуп келген. Мен бирок 2000 эметпесем 2015-жылы айткам да, ушундай кемчилик бар. Силер өкмөт 120 миллионду алып туруп, силер Улуттук банкка сатпагыла. Улуттук банкка сатар менен бул биздин экономика кашайды деген маанида. Бул 120 миллионду силер биздин акырында бирткеден коммерциялык банктарга сатыш керек да. Ошондо биздин экономикада эменин доллардын массасы көбөйөт дагы, биздин сомдун куму мындай туруктуу болот да. Ошондуктан ушундай нерселер бар да, кызыктуу нерселер. Бул акча деген магия да. Муну кишилер түшүнөт. Ушу экономика боюнча суроодо мисалы Германиянын изилдөөчүлөрү, финансисттер айтты да, карантиндин ар бир жумасында Германиянын экономикасы 35 миллиард евродон жоготот депчи. Ошолор эле айтып атат, Европа биримдигинин ай сайын ушу 3% жоголотот депчи карантинден улам. Анан бул карантин дагы бир жылга созулуп кетсе кандай болот? Негизи мына ушу маалыматтарды батыштыкын көрүп атабыз изилдөөлөрдөн. Кыргызстандын экономикасы жума сайын канча жоготуп атат? Эми жоготуулар албетте өтө чоң да. Маселени элестетсеңер, бир күн эле жанагы чоң базарлар иштебей калганда, бир күндө эле канча деген фура машиналар чыкчу эле. Россияга бир күндө канча машина кирчү эле, ошонун баары токтоп турат. Бирок бул жоготууларды негизинен карантин бүткөндөн кийин кайра калыбына келтирсе болот. Албетте бул экономикалык кризистин негизинен болгон жоготуу эмес да, бул ушул пандемиянын негизинен болуп атат да. Бирок мен ойлойм, биз дагы эми этап менен багы экономиканы кайра жандандырышыбыз керек да. То есть ушу пандемияны. Бирок дүйнө өзгөрөт эмичи. Дүйнө өзгөрөт. Мисалы азыр биз көп нерселерди, мисалы цифровизацияны дагы бийик деңгээлге жеткиришибиз керек. Биз деген көп нерсени, мисалы карасаңыздар, азыр Бишкек кандай таза болуп калды абасычы. Туурабы? Кээ бир нерселер ушул бир кагазды бир жерден бир жерге жеткириш үчүн ошо машина менен барат да. Ошондой нерселерди биз токтотушубуз керек да. Азыр цифровой технологиялар бар, бардыгын цифрага өткөрүшүбүз керек да. Адам лишний раз
мындай движение жасабай тургандай кылыпчы. Бул дагы дүйнөнү үйрөтүп атат. Азыр ойлоно баштады да, азыр кээ бир нерселерди ушундай дистантын эле жасап, акырсы мындай кылса деле болот турбайбы депчи. Маселен туурабы? Кээ бир силердин деле телевиденияда иштеген журналисттер алар бизден үйдөн отуруп алып эле онлайн интервью алышып атат кечинде, туурабы? Бул мүмкүнчүлүк, техникалык мүмкүнчүлүк. Абдыхап мырза, ушул кризис менен пайдаланып, ушул жана сөз бар го, хаоста мүмкүнчүлүк таап кетип атат депчи. Ушу Кыргызстандын экономикасы ушу тейлөө менен өзүн багып, анан ушу орто чакан бизнес мамлекеттик бюджетке салык аркылуу, соцфонд аркылуу айбегейсиз акча чогултуп берип турчу да. Ошого өкмөткө чогултуп берип, ушу менен жан багып, Кыргызстанды баккыла депчи. Анан ушул эле учурда азыр жеке бизнесмендер, орто чакан бизнесмендер мындай сектордо иштеген кереги жок экен деп өзүнүн каражатын чогултуп алып сыртка чыгып кетиши мүмкүнбү? Же болбосо азыр алар ойлонуп, жана орусча айтканда переосмысление кылып, ошо биздин өздөрү жанакы цифровизацияга, жанакы айтиге өтүп кетип, жаңы экономика курганга мүмкүнчүлүк барбы? Сыртка чыгып кетпейт анткени сыртка чыгып кеткендер буга чейин чыгып кетти да. Анткени бул өкмөттөн бир үмүт кыла албайбыз деп чыгып кетти. Чындап 2 жылда, акыркы 3 жылда. Бул жерде деле ар бир кризисте деле мүмкүнчүлүк да, сен айткандай. Ошон үчүн азыр көбүнчө азыр Кубан мырза айткандай, адамдар баягы удаленно иштешти үйрөнө баштады да. Бул шарт ошого үйрөтүп койду. Мен ойлойм, эми мисалы үчүн кээ бир адамдарга үйүндө отуруп эле тапшырма берип, ошону через интернет аткара турган мүмкүнчүлүктөр пайда болду. Анан экинчи, IT тармагында дагы көптөгөн бизнес кылса болот деп ойлоно башташты азыр адам. Бизнесмендер отуруп алышат, анткени убакыт кеңири да көрүп атышат, дүйнө жүзүндө башкаларды көрүп атат да. Анан кийин ошол буга чейин иш менен алек болуп жүрсө, азыр көбүн өздөрүнүн үстүнөн иштеп, өздөрүнүн билим деңгээлин көтөрүп, ошол тармакты үйрөнүп атат. Бул деле жакшы жагы ушул жак болду да. Мен ойлойм, бизде деле азыр дагы ушул кризистен кийин өзүнчө бир жакшы жаңы аттар, жаңы лидерлер чыгат го, ушул тармакта ойлонгончу. Бул бизнес, ушу мамлекет дагы өзүнүн ушу жанакы цифровизация канчалык деңгээлге да өнүктүрүш керек. Мисалы, азыр жанакы балдар үйдө эле окуп атышпайбы? Мисалы, алыскы региондор бар. Аяка мектептерди курбай эле ушу жанакы көптөгөн ресурстар бар. Азыркы эле биздин жанакы Кембридж мектептери бар. Бишкекте иштеген, алар азыр онлайн ачып коюп, кыргыз тилинде эле сабактарын берип, ар кимдин доступу бар да. Ошону ушу менен пайдаланып бүт Кыргызстанга жайылса болобу? Албетте болот да. Буга чейин биздин электронный өкмөт деп көп сөз болуп кетип атты эле. Биз 3 жыл мурун Эстонияга барганда бир министр айтты эле, мен кагаздарымы электрондук түрдө, эгер интернет болсо самолетто деле же таксиде кетип кол коюп кете берем депчи. А бизде бир министр командировка кетсе 10 күн күтөт да, анан кагаздары мына жыйылып кетет да, бирден кол коюп чыгат да. Аркасынан өтүш керек, эми өтөт, турмуш алып келет да. Дүйнө будан мурун эле колдонгон, биз артта калып кеткенбиз да. Бирок шарт менен биз эми үйрөнүп атабыз, эми өкмөт канчалык деңгээлде ушуну колдонуп, ушуга башы жетип, акылы жетип алып кетет муну алдыга. Маселе ушуда да. Кайрадан эле ошол биз өзүбүздүн негизги темабызга келсек, маалыматтар боюнча жанагы атайын счет ачылып, өкмөт тарабынан кризиске каршы анан ага бир 120 миллион сомдой акча түшкөн да, менин билишимче. Анан ошону өткөндө болсо жарандык коомдун өкүлдөрү, ошол эле Назгүл Турдубекова, мен бул комиссияга ишенбейм деп туруп, ишенбейчүлүк жарыялап чыгып кетти. Ал эми андан бир канча убакыт өтүп, өкмөт мүчөсү чыгып туруп, ошол акчанын 80% азыркы убакка чейин таратылып бүттү деп айтып атат да. Негизи эле жогорку кеңеш ошол акчаларга кандай көзөмөл жүргүзүп атат? Бул кайсыл жака кетип атат? Ошол жөнүндө кандай маалымат? Башында ошо жарандык коомдон бир 2 гана мүчөсүн алып, анан бир 3 депутат гана кирген экен. Башында ал комиссиянын жетекчиси, өкмөттүн аппарат жетекчиси болгон да. Негизи эле өкмөт ушундайда өзүнүн иши толуп атат башка. Буну негизи эле бизнес коомчулукка, депутаттарга, анан жарандык коомго берип койсо, өзүнө сын пикир да аз болмок да. Бул жерде түшүнбөйсүз да логиканы, эмне үчүн ушундай кылып атышат депчи. Анан кийин аргасы болду, жогорку кеңеште бул маселе көтөрүлгөндөн кийин жарандык коомдон көп айтышты. Бирок мени таң калтырганы, негизи бул жардамды бизнесмендер берип атпайбы? Бизнес уюмунун өкүлдөрү жок да. Анан буларда ишенич жок да. Анан ошон үчүн азыр эл ишеними, биз барбыз, элдик штаб дегенде түзүп, аларга бербей, бизнесмендер өздөрү акча чогуп өздөрү бере баштады да. Бул ушу өкмөттүн эң башында калган өтө туура эмес саясаты болду да. Баягы негизи эле кризис болгондо деле карантин ушундай
өзгөчө кырдаал болгондо демократиянын принциптерин колдонуш керек, бул пайда болот да. Анан булар колдонбой терс жолго баштады эле. Эми акчасы деле аз болуп калды да. Анан атак көбүнчө эл өзү болот да. Анан координация жок болуп калды. Эгер баардыгы ошол жерде болуп, жарандык коом, бизнестин өкүлдөрү баары биригип, ошо райондорду тармактарды бөлүп алып жардам бергенде элге жакшы акча жетмейт да. Азыр мисалы үчүн кимдир бирөө 2-3 жер алып атат, а кимдир бирөө албай атат да. Ошон үчүн бул өкмөттүн ушу туура эмес болуп калды да. Эми азыр бизде Айда Касымалиева вице-спикерибиз маалымат берип атат. Анан жарандык коом өкүлдөрү да көбөйдү дейт. Анан берки төрагасы да болуп, төрайымы вице-премьер-министр Айда Исмаилова кириптир. Эми көрөбүз канчалык деңгээлде иштеп атат. Анан негизи эле биздин убактыбыз аз болуп калды болуш керек. Негизи эле башынан кайра карап кетсек, буюрса билбейм, бул 31-апрелде болобу же болбосо андан кийинки убакта болобу, Кыргызстан бираздан карантинден чыга баштайт, атайын ишканалар иштей баштайт. Ошол убакта өкмөт мисалы үчүн бизнесмендердин акчасы түгөндү десебеден да, алар бирөөлөргө иштебеген учурда деле айлык төлөп атышты, налог төлөп атышты. Ошолорго карата өкмөт биринчиден кандай кадамдарды көрүш керек деп ойлойсуз? Өкмөт азыр кичине болсо да кадамдарды көрүп атат, салыктан бошотуп атат. Анан кийин ошол баягы банктан алган кредиттерин каникул берип атат, жеңилдиктерди көрүп атат. Бирок өкмөт да мен айткандай өзүнчө фонд түзүп, ошол жумуш ордун ачкандарга гранттык түзүмдө акча бериш керек да. Ал 1 жыл процентсиз, анан 1 жылдан процент төлөй баштаган, процентин дагы эң төмөндө 3-4% акча берсе, ошондо бизде экономикалык жеңил болуп, жеңил өтүп чыгып кеткен мүмкүнчүлүк бар. Кайра ордуна келет деп ойлойсуз? Ордуна келиш кыйын, бирок жеңилирээк өтүп туруп, ушул оор акыбалдан оңоюраак чыгып кетишке мүмкүнчүлүк болот да. Сиздин Маселен, биз азыр чындыгында ушу пандемия убагында бардык ишканалар иштегенде, ушул бул пандемия азыр эле өтүп кетпейт да, 1-2 айда элечи. Окумуштуулардын айтымында 1-2 жыл ушундай режимде болушубуз мүмкүн экен да. Ошондуктан ушул режимде биз бардык өкмөт максималдуу түрдө ошол ишканаларды колдоого барыш керек да. Ушу 2 жыл арасында бир эле эмес. Бирок ошол эле убакта өкмөттүн мойнунда жана социалдык эмелер турат, жоопкерчилик, милдеттер турат да. Пенсияларды төлөш керек, мугалимдерге эмелерин төлөш керек. Ошол бюджетти дагы оптималдаштырыш керек да, ошо 2 жылга. Багы жанагы эң керектүү нерселерге гана бюджетти, азыр кайра бюджетти кайра карап чыгыш керек го. Негизи депутаттар өздөрү билет го, бирок кайра карап чыгыш керек да. Ошол кайсы приоритеттүү тармактар болуш керек азыр? Эми азыркы күндө приоритеттүү тармактар жөнүндө иш болгон жок. Азыркы күндө кантип биз ушул 2 жылда ушул бюджетти туура пайдаланыш керек деген да, убагында эмелерди берип, бирок ошол эле убакта экономикада мындай кескин түшүп кетүүлөрдү токтотуш үчүн албетте бизнести колдобосо болбойт. Кубан мырза, ушу боюнча эле батышта көп дискуссиялар болуп атат да. Мисалы, аларда сын көп болуп атат. Өкмөт вирусологдорду эле угуп, инфекционисттерди эле угуп, экономист, финансисттерди укпай атат депчи. Анан Германияда изилдөөлөр болуптур. Мисалы, ошо экономикалык катчылыктын натыйжасында пайда болгон жумушсуздуктан, депрессиядан, суицидтердин айынан, коронавирустан өлгөндөргө караганга ушулар наоборот булар көбүрөөк өлүм алып келет депчи, жумушсуздук. Анан алар айтып атышат, акырындап жанагы жаштарды карантинден чыгарып, аларга иштөөгө мүмкүнчүлүк беришибиз керек. Ал эми именно жанагы кары картаңдарды, улгайгандарды карантинде алып, аларды изоляция кылышыбыз керек деп, ушинтип бөлүп экономиканы жандандырыш керек деп атат да. А Кыргызстанда бул кандай болот? Мен ойлойм, бүт дүйнө жүзүндө азыр багы информация алмашуу бар болуп атпайбы? Анан биз дагы ошол координация жүрүп атат да. Анан бизде дагы биз ошол дүйнө жүзүндө Европа эмне кылып атса, тигилер эмне кылып атса, Кыргызстанда эле туурайт да бардыгычы. Эми интернетте баарыбызда доступ бар. Анан азыркы глобалдуу дүйнөдө биз ошол чогуу эле муну башыбыздан өткөрөбүз да, маселенчи. Анан мен ойлойм,
Албетте бул биз эң пик, эң кыйын маалын баштан кечирип бүттүк деп айтсак болот да, бүтөйүн деп калдык депчи. Мындан ары жеңилирээк болсо керек деген үмүттөбүз да. Бардык дүйнө жүзү үмүттө болуп атат да. Чоң рахмат. Азыр кайрадан эскертип кетсек, бүгүн биз сомдун куну, негизи эле финансылык рынокто болуп аткан абалды сүйлөштүк. Бул үчүн бизде конокто Жогорку кеңештин депутаты Абдувахап Нурбаев жана көз карандысыз эксперт Кубан Чороев болушту. Алып баруучулар менен Перизат Сайтбурхан жана Айдын Бакытбек. Кийинки көрүшкөнгө чейин сак саламатта туруңуздар.